Саламатсыз урматтуу мектеп администраторлору. Бүгүн биз сизге кантип жаңы келген окуучуларды, алардын ата-энелерин кошконду көрсөтүп беребиз. Жана көргөнүңүздөй мына азыр класстарда окуучулардын тизмеси толук эмес. Мына таптакыр жок. Азыр кошуп көрөлүк. Кошконду көрсөтөлүк. Жана кантип ошол окуучуларды класстан класска которууну дагы жана мектептен чыгарууну дагы көрсөтүп беребиз. Мына келиңиз көрсөтүп берелик. Ошондо аларды кошуу боюнча мына чоң менюга киребиз. Өйдөкү ошол жактан пользователи деген разделге киребиз. Чоң менюда мектеп мугалимин кошкондой эле мына учащийся деген жакка киребиз, окуучу разделине. Анан кийин ошол жактан прием учащегося дегенди басабыз. Ошол жакта мына формалар чыгып калды. Толтуруу графалар. Ушунда фамилия, аты жөнүн толтурабыз. Мына мисал үчүн мына Гаипов Эльдар мисал үчүн мына Айбекович деп баланы киргизип жатабыз. Мына жынысын, мына фамилия, аты жөнүн, жынысын толтурушубуз керек. Дата рождения, гражданство деген бул сөзсүз эмес. Антип эле койсоңор болот. Мына уюлдук телефон номерин дагы сурап жатат. Эгерде баланыкы бар болсо жазабыз, жок болсо жазбай деле койсок болот. Ал дагы сөзсүз эмес. Бирок дагы кайсыл графалар сөзсүз, мына булар сөзсүз эмес. Эми мына сөзсүз дегендер фамилия, аты жөнү, жынысы жана кайсыл класска келип жатат. Ошол жаңы кирген бала, мектепке кирген баланы кайсыл класска жайгаштырып жатабыз. Мына 1-А класс деп тандадык. Жана дата приема кайсыл күнү келди деп тандайбыз. Мына мисал үчүн 27 октябрь деп тандадык. Мына сохранить басканда бала кирип калды. Эми системабызда ал бала бар. Мына эми ата-энеси жөнүндө маалыматты дагы толтурабыз. Мына ошол жактан баланын профайлында семья деген жакка киребиз баланын. Жана добавить родителя деген жактан же опекуна деген жактан кошобуз. Мисал үчүн ата энесин ошол жактан кошобуз. Көргөнүңүздөй жаңы менюда создать новоны басканда жаңы ата энени киргизсе болот. Аты жөнүн жаңыдан жазып. Бул эгерде кайсыл учурда ушуну колдонобуз? Эгерде ушул кошулуп жаткан баланын ушул мектепте бир туугандары жок болсо, ушинтип жаңы ата энени кошобуз. Бирок эгерде ал баланын бир туугандары бар болсо, ушул мектепте окуп жатса, демек ата энеси системада уже базада бар. Ошондо кандай кылабыз? Бар болсо создать нового эмес, извне деген жакка галочка коет. Ушуну мына из всех дегенде, демек бул эмне? Демек бул мектепте бар болгон ата-энелердин списогу толугу менен чыгып калат. Ошол жактан бар болгон ата-эненин арасынан тандап чыгат өзүнүн атасын же апасын. Мына мисал үчүн Гаипов Арстан Уланбекович. Ошону тандадык. Эми из однофамильцев дегенди бассак, ошондой эле фамилиясы бир болгон адамдарды таап чыгат. Көргөнүңүздөй атасын дагы коштук. Эми бар экен атасы ушул списокто, демек ошону эле кошуп эле сохранить басып коебуз.
эгерде жок болсо жаңына кошуп номер телефонуңузун жазып коймокпуз. Ушул толтуруу графалардан аты жөнүн жазып, мобилдик телефонун толтуруу жетиштүү болуп саналат. Ата-энесиники дагы. Көргөнүңүздөй киргизип жатабыз. Кирди дейлик. Атасы. Эми көрүп көрөлүк. Ошол бала киргизилдиби же киргизилген жокпу? Мына окуучулардын тизмесине дагы карасак болот. Пользователь деген разделге кирип. Учащийсиге кирдик. Биз карайлык, мына бар экен. Гаипов Эльдар Айбековичти киргизиптирбиз. Мына 1 А класска киргизиптирбиз. Эми ата-энесин карабай деле койсок болот, анткени киргизилди. Эми кантип класстан класска которсо болот? Ошол баланын профайлында движение деген жер бар. Движениеге кирип туруп, мына перевести деген жакты бассак, мына 1 Б класска деп чыгып калды, же 2 класска которсо болот баланы. Ушул мектептин ичинде ушуна мына 1 Б класска, 1 Адан 1 Б класска которуп жатабыз. Ошондо дата приказа же дата переводун экөөнү тандайбыз. Сохранить басканда көргөнүңүздөй мына 1 Адан Бга өтүп калды. Мына караңыз. Тизме боюнча караңыз. 1 А классы 1 окуучу бар болчу, эми 1 Бда 5 болуп калды. Мына Гаипов Эльдар 1 Бга толугу менен көчүп кетти. Эми кантип баланы тизмеден чыгарып салса болот? Мектептен кетип калса ошол бала. Ошондо мына баланы табабыз. Ошол баланын профайлына киребиз. Анан ошол жактан движение деген кайра эле ошол жакка киребиз. Биз движениени которууда көрсөттүк элек баланын класска. Бирок бияктан дагы новое место обучения графасында жаңы раздел бар. Мына в другие учебные заведения деп турат. Ошол жактан бөлөк мектептерди тандап алабыз. Ошол мектептерге кетип калышы мүмкүн ошол бала. Баскандан кийин ошол мектепке кетип калат. Бирок эгерде билбесеңиз, баспай ошол мектептерди другая дегенди тандап алышыңыз керек. Эң аягында мектептердин. Ошо другаяны бассаңыз, эгер сиз билбесеңиз, ошону басыңыз. Бала кайда кеткен. Анан дата приказын тандап, мына басып коебуз, сохранить деп. Көргөнүңүздөй бала толугу менен окуудан жоюлуп, мына чыгып кетти. Мектептен отчислен болуп. Мына көргөнүңүздөй 1 Б класс 5 эмес, 4 бала болуп калды. Ал бала жок калды биякта. Чоң рахмат. Эми акыркы кадамды көрөлүк.